Assalamu alaikum, qadırman görüşler. Misir Keci kanalının табаачылары 2022 жыл 22 январ Оша буласы Өзгөн районуна караштуу Кызыл Октябрь айыл өкмөтү Покровка айылына келдик. Бул жерде сиздерге көрсөтүүчү сатыла турган ат бар экен. Ушул аттан сиздерге маалымат берип көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталыңыздар, лайк бассаңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Жакшысызбы, ден соолуктарыңыз? Жакшы. Атты сатыга коюп атасыз? Атты сатууга койдук. Алгач эле жашынан сурайынчы, бул азыр канча жашта? Бул азыр жаңасы 2016-жылы августтагы ат да. 2016-жылы августта төрөлгөн ат. Мына азыр үстүнө азуусуну эми сая баштады мынакей. Так. Мына үстүнө азуу сая элек да. Мынакей. Үстүндө сая элек, э? Üstüne yemi börtö başladı. Жақсы. 5 yaşar boldu azır. 5 yaşta. Ekası ya. Ova. Былтыртан Bunu ошондо жашынан баккансызбы? Мен bunu Kunanında alганмын. Kunanında. O Kurşapta İsmail aka degендин мына ол Kaparlardын ilgerki Torat деген bir atı болчу эле. Ошол Torаттын баласы деп мактагандан алганмын. Жакшы атасына окшоп, жакшы улакчы ат чыкты. Улагына, жооштугуна жооп беремин. Жеп ишине, ден соолугуна Кудай кааласа жооп беремин. Былтыртан бери чабылып атат кичине. Топко киргенде тизгин менен кирип, добуш бергенде бакырып, добуш бергенде топтон катуу чыгат чыкканда. Аягы ылдам, бою 1.70. Ошондо бул порода кандай болуп калды? Порода Карабайыр породасы. Карабайыр, э? Карабайыр порода. Демек белгилүү тор аттын уруктарынан экен, э? Жалпакташта чабылып жүргөн тор аттын баласы. Ден соолуктары, жеп ичкендери кандай? Жеп ичиши жакшы, ден соолугуна жооп. Казыктары жакшы. Казыктары тазабы? Казыктары бардыгы таза. Жарат алган жерлери жок, э? Жок, жарат алган жери жок. Така тургандары, такага жоош. Жаш балдар карап мингенге деле жакшы. Небере кыздарым дагы улактан келгенде минип алып, нары бери бастырып ойной беришет. Бала чакага жооштугу өтө жоош. Жакшы. Туяктардан көрсөңүздөр болот, баары эле таза көрүнөт. Улакта тебеленген жерлери, кечеки жерлери бар экен. Кечеки чоң улакта мына жерди кичине тебелетип алды эле, бирок жакшы болуп калды. Ол эми сүрүлүп чыгып кетет. Эми бир-эки баскандарынан көрөлү, бастырып көрөлү. Баскандарынан көрсөңүздөр болот, урматтуу көрүүчүлөр. Катуу бастыр. Өзү мындай жоондугу жакшы экен, э? Мындай азыр жалпак тилде айтканда көчмөр ат экен десек дагы болот экен. Жанар өзүн алып жүргөндөрү, башты көтөрүп баскандары өтө жакшы болуп жатат. Чоң аламан улактарда чабылды дейм бул, э? Чабылып жүрдү, кечеги жомарттар берген улакта чабылды. Ортодо турат. Мырзабек палван экөөбүз ортодо турдук. Мырзабек экөөбүз ортодон алып чыгып, бир төбөгө таштады Мырзабек. Экөөбүз ортодо таштадык да. Мырзабек палвандан сураса да билет бул атты. Демек жерде Алтын Адыш деген палвандар чаап жүрдү. Бүгүн дагы торпок улак бар экен алгада. Азыр ошого даярдап атабыз. Ала турган адам болсо ошол улакка барып, ошол жерде чаап көрүп, улагына, ден соолугуна, казыктарына жооп, жооштугуна, жайындасы нокто менен бизде жер тарда. Аркандаганга жер жок. Эгиндердин чекесинде асфальт жолдун боюнда торпок окшотуп, нокто менен жетелеп жүрүп багамын. Жайы менен. Эми сатылбаш керек эле, бирок үй алабыз деп акча керек болуп, сатыга коюлуп калды да бул. Азыркы убакта эми сууп даяр экен, атты бир-эки чаап кой берип көрөйлү. Бир-эки узун кой берип көрөсүң, а жигит, а? Башына чейин чаап барып, кайра чаап келгин. Бир узун кой берели, андан соң аттын баасын айтайлы. Нека чаап туруп, анан кайра аяктан чаап келесиң да. Кой бер ошол жерден. Жаныбардын ордунан кыймылдагандары жакшы болуп жатат.
Ооzu жумшак, токтогондо жөн эле тормуз тепкендей токтойт. Келе жатат, азыр көрүп турасыздар. Өтө жакшы. Чуркагандарында сөз жок. Улак жалга түшкөндө дагы ордунан атып чыгабы? Атып чыгат. Анан атка карматпай качат жалына улак түшкөндө. Оң жагынан келсе солго качат, солдон келсе оңго качат. Демек улакка такшалган аттардын бири экен, э? Ооба, жашынан чабылды да. Жакшы. Эми кунанынан улакка чабылып үйрөнүп калды. Айтыңызчы, бунун баасын канча деп турасыз? Баасын эми $5000 деп турам. Алар менен болсо келип улакка чабып көрсө сүйлөшөбүз да. Урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөр, айтылыш баасын дагы уктук. Айтылыш баасы $5000 коюлуп жатат экен. Сиздерге жакшылап бир көрсөтүп коелу, ден соолуктарынан мындай. Бери кайрып койсоңар, жарыгыракка жакшылап көрсөтүп коелу, кабактарынан көрсөңүздөр болот. Улакта жүргөн аттардын бири жоон жолпу көрүп атасыздарбы? Көкүрөктөрүн көрсөңүздөр. Топто кайнаган жерде тура турган аттардын бири да. Аркаңкы сорларынан дагы байкап көрсөңүздөр болот. Алдыга бир бастырып койсоңор, ушундай. Нары батыр, нары. Ошондой бастырып койсоңор, арткы чат аяктарына көрүңүздөр. Бери кайрып койсоң. Аттын айыбы болгон болсо айтып коюңуз. Аттын айыбы жок. Айыбы жок, Аттын айыбы жок. Жакшы. Айыбын тапкан болсо акчасын кайра беремин. Айыбы жок. Демек атты чабып көрүп жүгүрүшү, алса болот, жогуштугу. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерде да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мисиркеч каналы. Биз менен ар дайым чогулуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча амандашабыз. Дагы колго кетип атасызбы?